Бул баягы маселе бул. Сатууга бир кой соем десең де, барып бойняга соесуң деген маселе ушул. Ошонун негизинде биз министрлик менен сүйлөшкөндө Бакыт Эргешев Төрөбаев мынтип айтты. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу депутаттар, биз эгер азыр бул мыйзамды кабыл алгандан кийин өкмөт положениясын жазганда, положениянын ичине бойня болгон жерлерге гана ушул жанакы положениянын ичинде жазабыз деди. Мал сою кирилет, алып барып соет. Тоңдон көлтөдөн алып барып тоңго чейин 30 километр бир кой союп сатам десең алып барып киргизилбейт деди. Бойня болгон жерлерде бойня салынган сайын автоматтык түрдө ошол жерлер менен элдери ошого барып кире берет деп, ал киши положенияга киргизип берем деген. Ошон үчүн биз макул болгонбуз. Ошон үчүн кыргыз элине айтып коебун. Төрөбаев, Бакыт Эргешевич мага вада берген. Положенияда кайсыл жерде мал союучу жайы болсо гана ал ошол жерден гана союлат, ошол тегеректегилер гана. Ал эми акырындан мына өкмөттүн Минсельхоздун жакшы ниети, идеясы бар экен, ар бир айыл өкмөткө ошону курабыз. Кичинекей мини цехтерди мал сойгон деп атат келечекте. Бул эң жакшы, эң негизгиси Боореки, Бишкек менен Ошту чоң шаарларды тартипке келтиришибиз керек болот. Сирос пече менен давление бардыгы ылдый жашка түшүп кетти деп атабыз. Талап кылып атабыз. Өлгөн болгон сойду алып келип туруп колбасный цехке өткөрүп, эмне колбаса жеп атканын билбей калып атабыз деп атабыз. Мен да башында каршы чыккам. Ошон үчүн сиздерден сураныч, азыр колдоп берип койсок, анан акырындан жанагы положенияга келгенде оңдойбуз. Рахмат.